Баяндамачы айттыңыз, экономикалык жагдайды жакшыртуу деп. Алар эмне ушул атты бербесеңер жакшыртпайбыз дешип атабы? Мен ушо баяндамама айтып кеткендей, Каттуураак. Адахан Кимсанбаевич, ошо Бириккен Араб Эмираттары менен Бишкек жана Ош аэропортунун база постторун реконструкциялоо, инвестиция салуу, биргелишкен холдинг компаниясын түзүү, бул түзүлүп 200 мегаватт кубаттылуу күн станциялар курууга бүгүнкү макулдашуу. Жок, ушул чокунун атын бербесеңер муну жасабайбыз дешип атабы? Жок, антип айтылган жок. Бул Анан эмне айтып атасыз баяндамаңызда? жок, сиз азыр эмне жардам деп ошондой түшүндүм мен. Я. Мен сиз эмне жардам берип атат деп ошондой түшүнүп калдым да, ошону айтып атам. Биз кыргыздар мындай бир ойлонобузбу бир кадам таштаарда? Улуу Ата мекендик согуштун канча баатыры бар бизде? Канча баатыр бар бизде? Айта албайт. Айта албайсыз. Себеп тарыхты окубайсыңар. Кайсы баатырдын атындагы чоку бар? Жок. Кыргыздын канча залкар инсандары бар? Акын жазуучу ойчулдар бар. Жусуп Баласагын чокусу барбы? Жок. Токтогул чокусу барбы? Же Барпы же Тоголок Молдо чокусу барбы? Өзүңөр деле мында уялсаңар болот да ушундайданчы. Элсин чокусу бар, Елцин жок. Путин Чүй областында, Хребеттанстанда Путин чокусу бар. Елсин чокусун берген, эстерди талкалап жок кылып, мына ушундай күнгө келтирген. Эсиңерге келбейсиңер садагалар. Тоголок Молдо чокусу деп койсо жарашпайбы? Же Барпы чокусу, Токтогул чокусу жарашпайбы? Жасакерленгендин да чеги болуш керек. Ойлонуш керек. Мына биз жакында эле айтып атабыз, бүтүндөй башка тилдеги айыл кыштактардын баарын кыргызчалоо жөнүндө. Эми келип жет атан көрбөгөн кишинин атынан чокубуз болобу ошол жерден? Чокуга эмес, мөңгүгө берилип атат. Мөңгүгө берилип атат. Мөңгүгө андан бешпеттер бергиле, андан чыккан сууга да берип койгула, аялдын атын берип койгула. Таттуураак болот. Уялбайсыңарбы, айланайын, садагала, уялбайсыңарбы? Ушундай нерсени көтөрүп келбей эле койбойсуңарбы жогорку кеңешке? Кайсы өлкөлөрдө бар ушундай көрүнүштөр? Кошуна өлкөлөрдө бар ушундай көрүнүш? Жок. Алар акыл менен иштейт. Силер себет көтөрүп барып иштейсиңер. Кожайын, сиздин атыңызды бул чокуга берип койдук. Бул мөңгүбүзгө берип койдук. Бул тообузга берип койдук. Урматтуу кесиптештер, бул улуттун маселеси. Бул мамлекеттин маселеси. Ариет, намыстын маселеси. Эмне үчүн Калыгул чокусу деп койсок жарашпайт? Эмне үчүн Чолпонбай Төлөбердиев деп? Эмне үчүн жарашпайт? Эмне үчүн Осмон Жакыпов, Мамасал Тешебаев, Самат чокусу деп койсок эмнеге жарашпайт? Мен канчалык колдоого ээ болом билбейм. Бирок менин жүрөгүм сыздап отурат. Жүрөгүм ыйлап отурат. Мына Жолборс Жоробеков деген мырза Исхак Разаков жөнүндө китеп жазган экен, бүтүндөй архивге таянып жазган экен. Мына ушунда дагы ушундай кылып жеген экенбиз кыргыздын баарын. Архивдик документтер. Касым Тыныстановду ушул жерден союп атат экинчи кыргыз. Эмне деп? Ороодо даның мол болсо, короодо малың ток болот деп жазып койгон үчүн. Токтотпойлу ушундай нерселерди. Анан